Билип ал. Салам. Кыш келип, баш кийим кийип баштадык. А бирок арабызда ушундай суукта жылаңбаш жүргөндөр аз эмес. Кышында тумак кийбей жүрсө эмне болот? Азыр силерге айтып беребиз. Биринчиден чачтар зыян тартат. Суук баштагы кан айлануу системасын начарлатат. Анын себебинен чачтардын тамыры болгон фолликулалар жетиштүү азыктанбай, натыйжада чачтар алсырайт. Өңү өчөт жана түшө башташат. Албетте баш кийимдин астында прическа болуп калышы ыктымал. Бирок чачтын саламаттыгы жана кооздугу кадыр эсе баалуу. Экинчиден, кулакка суук тиет. Кыш мезгилинде кулакка суук тийгизүү мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Анткени кулакта май клеткалары жок. Эгерде тоңуп калса, кулактарды калыбына келтирүү бир топ убакытты талап кылат. Андан тышкары, атит деген ички кулактын сезгенүүсү пайда болушу ыктымал. Атитти убагында дарылабаса, кулактын угуу сапаты начарлап, такыр укпай калышы мүмкүн. Үчүнчүсү, нервтерге суук тиет. Кышында жылаңбаш жүргөндө теринин астында жайгашкан нерв системасы сууктап калышы мүмкүн. Анын себебинен түрдүү нерв сезгенүүлөрү пайда болуп, ооруп, кыжаалат кылып, жада калса беттин түзүлүшүн өзгөртүп коюшу мүмкүн. Муну дарылоо оңой эмес. Албетте, баш кийим кийүү ар бир адамдын өз каалоосу. Бирок аны кийбей коюп, иммунитетти алсыратып жана ден соолукка зыян келтиргенден көрө, башыбызды жылуу кармоо абзелирээк. Чачыбыздын сулуулугунан ден соолугубуз кымбат эмеспи? А сиз кышында баш кийимди такай кийип жүрөсүзбү?